Саламатсызбы, кадырман угарман. Бүгүн биз жолу оронгон аялдардын коомчулук тарабынан дискриминацияга кабылышы тууралуу кеп кылабыз. Ободо мен Улкан Дүйшөева, биз менен бирге болуңуздар. Атын өзгөрткөн каарманыбыз Айсалкын Анарбаева 10 жылдан ашык убакыттан бери мугалимдик кесипти аркалап келет. Ал жакында эле жолу оронуп, жаңы окуу жылынын башталышы менен жумушка чыккан. Бирок жетекчилик тарабынан жолу оронуусуна каршылык болгонун айтат. Мен да 10 жылдан бери мектепте иштеймин. Бирок жолук салганыма, оронгонума аз эле убакыт болду. Ошол жолук салып мектепке барганымда жетекчилер тарабынан ошондой мектепке келгенде чечип, анан кайра чыкканда оронуп кайра чык деген деп айтышты. Эгерде ошондой кысымчылык болбосо, ошол жетекчилер тарабынан ошондой сөздөр болбосо, бизде ороном деген мугалимдер көп эле бар. Ал эми Баткен шаарындагы Кызыл жол орто мектебинин директору Махабат Алимова жолук маселеси тууралуу өз пикирин телефон аркылуу төмөнкүдөй билдирди. Мектепте окуучулар дагы мугалимдерден дагы оронуп атат да бар элечи. Мына мындай ситуацияда бизге эме болуп калат да, кыйын болуп калат. Себеби баягы светтик деп бир жагынан бизде андай көп эле оронгонго жол бербеген эле. Анан экинчи чети адам укугу деген бар да. Ошол ортодо биз ортодо качан кыйналган, чайналган биз болобуз да жетекчилер. Мен көз карашым үчүн мен оронгонго каршы эмесмин, бирок мектептин уставы буга каршы келет да. Мектептин уставында Акбанчик деген жерлер бар да. Жуанбаш, Акбанчик деген жерлер бар. Анан уставды карманайт десек, адам укугун жатасына bunun өзүн эрки дейт. Анан онун ого каршы эме өзүн эркекин оронсун десек, мектептин уставын бузуп аткан болот. Ошондой кайчы пикир болбош үчүн бул жерде билим берүү министрлиги ушул аларды өкмөт же оронгонго уруксат берип, же оронгонго тыюу салынсын деген мыйзам чыгарып бериш керек да. Ошол жерде жетекчилердин эме кылбай элечи. Белгилүү дин алымы маркум Чубак Жежалилов өз кезегинде элден келген суроолорго жооп берип жатып, мектеп формасы тууралуу буларга токтолгон. Интернеттен мынтип карасам, жанагы кыз, жанагы бизде билесиңер, жаңы күйөөгө тийген келиндер кандай кийинет? Атлес көйнөктөр, мончоктордун түрлөрү кудушундай кийинип алган да. Мал болбойт мектепке. Мектептин өз формасы болуш керек сөзсүз түрдө. Анан форманын сыртынан жакшынакай ак жолук салынып алса, жакан кылып, ал эмне үчүн болбойт? Болот. Бирок форма тар болбош керек. Эгерде жанагы юбкасы кыскараак болсо, ошону кеземеден узунураак тиктирип бер, балтырга чейин. Анан ичинен калыңыраак носки менен кийсин, мисал үчүн. Башына ак жолук салынсын. Биздики кара жолук, кызыл жолук салынып, анан муну эмеге келип кеттим мен, муну Кадамжай, Айдеркенге. Анан бир мектепке барсам, жолук салган кыздардын бардыгы эми жасанып алган ар кандай көйнөктөрдү кийип. Ал болбойт. Анан айттым, кыздарым, силер өлтүрөсүңөр хижаптын бардыгын, ушуну жолуктардын бардыгын. Силер ак кийингиле, окшош кызга бардыңар. Эч ким айтпайт ошонун каршысына. Десем ошолор макул болушту. Бир жолу эле эркиндик десе, эркиндик чүнтү көчөгө чыгып ала турган болуп алдык бизчи. Жок, мектептин өзүнүн формасы бар. Анан ошол эле учурда директорлор дагы көп эле байкуш болот. Өзү мыйзам түшүнүшпөйт. Мынтип айтышат да, биз светтик өлкөбүз. Светтик өлкөдө жолук салынганга болбойт деп айтышат мектептерде. Андай эмес. Светтик деген сөз эмне деген сөз? Светтик деген сөз, урматтуу бир туугандар, бул мамлекеттик башкарууга дин кийлигишпейт деген сөз. Ошондой мамлекеттебиз биз. Бирок ар бир диндар адам өзүнүн динин карманганга толук укугу бар. Орто Азия мамлекеттеринин ичинен алгачкы укук коргоочу мусулман айым катары таанымал болгон 20 жылдан бери Мутакалим коомдук бирикмесин түзүп, аялдардын укуктарын коргоо менен катар мүмкүнчүлүктөрүн кеңейтүүгө түздөн-түз салым кошуп келаткан Жамал Фронтбек кызы оюн төмөнкүдөй билдирди. Жолук маселеси негизги Кыргызстанда чечилген, анткени Кыргызстандын конституциясында 16-38 беренесинде дин эркиндиги деген бар. Ошого байланыштуу ар бир диний атрибутикага эч ким тыюу сала албайт. Эгерде азыркы учурда кээ бир бул мыйзамга жатпайт, бирок кээ бир жетекчиликтер
жоолук чаң кирүүгө болбойт, же болбосо бул мектеп, бул светтик мыйзам боюнча иштейбиз дейт. Бирок биздин баш мыйзамыбыз Конституцияда буга жол берилген. Эгерде азыркы учурда бизге дагы бир 2-3 арыз түшүп атат, бизди жоолук чаң киргизбей атышат. Анткени биздин уставыбызда, ошол мектептин уставында атайын форма кабыл алынган, анда жоолук менен кирүүгө болбойт деп. Эгерде ошол мектептерде ошондой устав кабыл алынса, демек ал Конституцияга карама каршы келет да. Биздин Кыргызстанда бүт документтер ошол Конституцияга карама каршы келе турган болсо, ал күчсүз болот. Ошол себептен эгерде уставтарында ошондой жазып алган болсо, ал мыйзамсыз устав. Эгерде ошол жактагы жарандар биздин кааласа, бул прокуратурага же сотко берип өзүнүн укугун коргоп алышса болот. Кыргызстанда эле эмес, башка шаарларда да коомдогу терс көз караштардан улам окуусу себептүү оронгон жоолугун чечип салган айымдар да жок эмес. Жоолук чаң болсоң, мен сага окууга киргизбейм деди. Анан ошол убакта дагы ыйманын малсыздыгы болду, окуумдун күчү болуп жоолукту чечтим. Жоолукту чечкенде менин үстүмө бир нерсе төгүлүп калгандай эле, бир мындай кир төгүлүп калгандай эле сезип жүрдүм өзүмдү. Азыркы учурда жоолукка кайра башыма жоолук салып, жоолукка кирип кетишке эркиндигим жетпей жатат да. Мен башымдан өткөндөн кийин ошону кайра өзүмдү өзүм кыйнап алам, же болбосо жумушка орношо албай калам, же кандайдыр бир кыйынчылык, тоскоолдук болот деп коркуп эле жоолукка кире албай атам. Венера Бакыт кыздын айтымында, жоолук оронгон кыз-келиндердин жумушка орношуусу оңойго турбайт. Жоолук чаң болдуң, болду, сен уже ишке албайт. Хотя орус тилден дагы жакшысың, өзүң бир кесиптин ээсисиң, мындай жакшы, мындай даражасы бийик болсо дагы, жумуштунчу, өзүнүн билими жогорку билими болсо дагы, негедир мындай өзүнүн кесибине болгон жумушка алышпайт болчу. Себеп жоолук. Коомчулук тарабынан дискриминацияга кабылган айымдардын өзүн өзү баалоосу төмөндөйт. Бул туурасында психолог төмөнкүдөй пикир калтырды. Кандай таасир этет? Ал, конечно, терс таасир этет. Себеби биринчи эле адамга жоолук салынгандагы дагы негативный кабыл алууда адамдын инсан деген инсандык сапатына таасир тийишүү деген болот да, инсандык сапатына. Инсандык мен деген түшүнүгүнө таасир этет. Сен күнөөлүүсүң, сен эмне үчүн менин күтүүлөрүмө сен дал келбей жатасың деген кабыл адамдын өзүнүн баалоосу резко төмөндөйт. Информацияны кабыл алып аткан адам тарабынан эме болсо, терс таасир болсо, адам кичирейет, өзүн өзү баалоосу төмөндөйт, күнөөлүү сезет. Ал үчүн өтө көп иштерди кош керек, аларга атайын багытталган эксперттер актив психологиялык салыштарды өтүш керек. Өз атын айткысы келбей, Амина деп тааныштырган замандашыбыз 9 жашынан бери жоолук орунот. Быйыл жоолукка киргенине 9 жыл болот. Ал коомго аралашууну жактырбайт. Негизи мен 9 жашыман оронгом. Азыркы күндө 18 жаштамын. 9 жыл болуптур оронгонума. Бирок мен эч качан өкүнбөйм. Бүгүнкү күндө жашкары дебей баарысы убактысын интернетке арнаган инсандарды көрсөм, аябагандай эле зээним кейит. Мен бул жашоого такыр кызыкпайм. Акырет үчүн гана аракет кылган инсандардамын. Бул жашоо мен үчүн бул дүйнөнүн кызыкчылыгы менен кызыктуу эмес, мага ибадат кылуу менен кызыктуу. Мен келерки түбөлүктүү дүйнөдө өкүнбөгүдөй болуш үчүн бул дүйнөдө туура жашап, эч кимге, коомго аралашпастан өзүмдүн нафсимди тыйып, өзүмдү башкарып, эч ким менен мамиле кылбастан жашагым келет. Себеби эки эле адам бириккенде ушак, ар кандай гыйбат, жаман сөздөр айтылып кетпеш үчүн мен өзүмдү андайлардан алып качам. Эч кимге кошулбай, коомдон бөлүнүү радикалдашуу коркунучуна алып келет дейт психолог Гүлипа Борбиева. Анан жаман ниеттеги адамдар ошондой абалына пайдаланат. Акчасы жок,
мындай өзү кичирейип, экономический, материалдык жактан дагы төмөн да жашоосу. Ошондуктан аралашпай калып кичирейгенде анан жаман ниеттеги кишилер аябай аларды колдоо ыктымаларын пайдага колдонуш жасаалар. Сен деген жакшысың, самое главное буюм эмес, самое главное сен өзүңсүн деген ушундай колдоолорду алат да, ошон үчүн алар ал жакка кетет. Өлкө үчүн, мамлекет үчүн, ошол жашаган айылдык аймак үчүн да кооптуу. Себеби ошол радикалдуу багыттарга берилип кетсе, ал деген айтып атпаймынбы, өтө өзгөрүп, аң сезими, жүрүм туруму өзгөргөндөн кийин 20 жашта уже болуш кыйын болуп калат да. Бирге мындай белендербей бир топторду түзүп, спорт белдештерин өткөрүү, психологиялык сабактар өткөрүү, сүрөт аркылуу ар түрдүү форма, ар түрдүү ыктымалар кызыктыруу, баланы кызыктыруучу, баланын психикалык өнүгүүсүнө шарт түзө турган иш-чараларды уюштуруш керек. Тренингтерди өткөрүш керек, сабактарды өткөрүш керек, баланы өзүнө тартыш керек да, кызыктырып. Анан сөзсүз түрдө кызыгуусу жок адам болбойт да, сөзсүз кызыгат. Тиги китепти гана механически эле жаттап эле ошол эле кулдайт экен дегенге киргизбеш керек да, ар тараптуу личность, ар тараптуу кылыш керек дегенге алып барыш керек. Баткен областык Апаз Жайнаков атындагы драма театрынын көркөм жетекчиси Курманбек Ниязбеков хиджаб кийүү менен кыргыздардын улуттук баалуулуктарын жоготуп алуу коркунучу бар дейт. Эгерде чын эле адам мисалы ошол ислам динин туутута турган болсо, анын мындай идеологиялык эле баалуулуктарын, ошол исламда эмне талаптар же болбосо милдеттер коюлса ошону гана так аткарып, анан аябай фанат болуп мындай арабтын маданиятын баягы бизге алып келип таңуулоо бул туура эмес деп ойлойм да. Ар кимге кандай кабыл алат билбейм. Мен мисалы ислам дини менен төрөлгөм, ислам дини менен кетем да. Баягы кийимди менен баягы мен ушундай укмушмун, пакизамын, тазамын деп баягы көрсөткөндөрүнө каршымын да. Андан көрө кыргыздын бир жакшы ошол сыяктуу эле, бирок кыргыздын кийими мындай ачык-чачык эмес да. Ошондон кем калбаган, жакшы, тескерисинче кыздарды мындай сулуу кылып көрсөтүп, этек башын жаап, ошондой кийимдерди кийсе дейм да. Биз ар кимдин оозун карап атабыз, мындай айтканда, ар ким биягы чыгыш, биягы батыш, ар ким туура атабыз. Кыргыздын ошол кышта жылуу, жайда салкын кийимдерин кийсе деген ойдомун. Бүгүнкү күндө жолу оронгон кыздарга коомчулук түрдүүчө пикирде. Жоолукчан айымдарга болгон менин көз карашым түз. Анткени жоолук салынган мен досторум арасынан дагы жоолук салынган досторум бар. Алардын кандай экенин билем. Аябай жакшы, мамилелери дагы. Ошондуктан мен жоолук салынган же салынбаган деп бөлбөймүн. Бул ар бир айымдын өзүнүн чечими болуп эсептелет. Мен жоолукчан кыздарга көз карашым жакшы. Оюмча ушул бардык эле аял заты өздөрүнүн авратын жашып жүргөнү туура деп ойлойм. Бирок жоолук салынбаган кыздарды да жаман деп ойлобойм. Себеби жоолук салынбаган кыздардын да жакшысы бар, анан жоолук салынып жүргөн кыздардын дагы жаманы бар. Ал ыймандан эле деп ойлойм. Дүйнөгө болгон көз карашыдан, тарбиядан, эң биринчи ата эненин. Көптөгөн кыздарды көргөм, мындай жоолук салынып, азыркы учурда жоолукчандардын базары жүрүп атат дегенде, эрге тиер малында эле жоолук салынып алгандар жоолук салынбагандардан бетер жаман көрөм деп айтмакчымын. Хиджаб бул өзү араб элинин улуттук кийими да. Бизде мисалы кыздар кийинип атат, мисалы кыздар аны мода аркылуу кийип түшүнүк боюнча айтайын. Ал өзүбүздө кыргыздын улуттук кийимдери бар, аны ошол кийимдер кийсе жарашат. Ар бир улут өзүнүн улуттук кийимдерин кийгенге, мисалы арабтар өздөрүнүн жерге ыңгайлаштырган ошол кийимдердичи. Бардык улуттардын кийимдери өздөрүнүн ошол жерлерге ыңгайлаштырып чыгарылган да, менин оюмда. Кыргыздарда жакшындай кийимдери бар, мисалы үчүн. Кыргыздар мисалы кыз башкача оромолдон таанылганда кыздардычы мындай каррак адамдар эличе көрүнөт.
кыздар келиндер жоолук салынат, ошондон чачын өргөндөн биле мен оюм ошо. Жоолук оронгон кыздар жакшы. Көргөндө эми эки дүйнө бактылуу болсун деш керек өзү дейбиз. Эми жоолук оронгон кыздарга көз карашым түз. Арабтардыкы эмес, эми кыргыздардын негизи эле парзы го, биздин аялдарды деле, биз деле эми үмүтүбүз эми бар. Келечекте жоолук салыналы деген. Көз карашыңыз түз эле. Ооба, түз эле. Эмне үчүн арабтардыкы? Биздин өзүбүз деле кыргызча не обязательно там арабтарды туурап өзүбүзчө кыргыз орнаменттер менен деле кийинип алсак болот да, ошондой кылып жаанып. Арабтардыкы эмес, менин өз көз карашым туура эле. Эл ичине өзүнүн актрисалык таланты менен таанымал болгон Оймок арт кийим студиясынын негиздөөчүсү Айжан Акылбекова Төкмакын Жеңишбек Жумакадыр менен болгон маегинде караңгы башка жоолук салбагыла деген пикирди айткан. Кыз келиндер көп келет, анан жеке жоолугушууларга келгенде дагы мен жоолук салынайын деп келгенде мен айтып калам, караңгы башка жоолук салбагыла деп. Биринчи илим алып, башты жарык кылып алып туруп анан кийин жоолук салгыла деп. Эмнеге дегенде караңгы башка жоолук салып алсаң, баягы кечеки жаман адаттарың, кечеки сенин жаман мүнөзүң калат дагы, бирок сенин жоолугуңдан адам сени мусулман аял заты деп кабыл алат дагы. Сен исламга кандайдыр бир терс жаман сөз тийгизип коюшуң мүмкүн. Ошондуктан билим алуу бул милдеттүү түрдө болуш керек деп эсептейм. Ал эми теолог, экономика илимдеринин кандидаты, коомдук ишмер Жамал Фронтбек кызы диний, билимдүү аялдар жөнүндө айтылган бардык стереотиптерди жокко чыгарат. Ал өзү үлгү катары жоолуктун ийгиликке тоскоол болбой тургандыгын далилдеп, көпчүлүк айымдарга өз укуктарын коргоого жана күрөшүүгө шыктандырып келет. Белгилей кетсек, лидер айымдар менен 100 күн аталышында долбоор баштап, ийгиликке жеткен ар кайсы тармактагы жоолукчан айымдардын бейнесин ачып, коомчулукка алып чыкты. Сиздер менен мен Улкан Дүйшөева болдум. Бул радиопрограмма Европа биримдигинин колдоосу менен даярдалды. Программанын мазмуну автордун жана Европа биримдигинин көз карашын чагылдырбайт.